Аталган конвенциянын алкагында эл аралык кызматташуу жана жардам маселелери да каралган. Башкача айтканда, катышуучу мамлекеттер эл аралык жардам алса болот. Мисалы, катышуучу мамлекеттер бейзаттык маданий мурастардын тизмесин түзүүгө, бейзаттык маданий мурастын серепчилерин жана салттуу билим ээлеринин иш-аракеттерин колдоого, нормативдик жана башка чараларды иштеп чыгууга, инфраструктураларды түзүүгө жана башка ушундай сыяктуу иш-аракеттерди колдоого жардам сураса болот. Катышуучу мамлекеттер эл аралык жардамга өз алдынча же башка мамлекеттер менен биргеликте тапшырса болот. Конвенциянын эл аралык кызматташуу жана жардам алкагында Кыргызстанда төмөнкү долбоорлор ишке ашкан. Мисалы, 2018-2020 жылдары Кыргызстандын касиеттүү жерлерин пайдалануу жана сейрек ырымдарды сактоо долбоору, ал эми 2023-25 жылдары Кыргызстандын бейзаттык маданий мурасына санариптик саякат аттуу долбоорлор Айгине маданий изилдөө борбору тарабынан ишке ашырылса, 2005-2009 жылдары акындар өнөрүн сактоо долбоору ишке ашкан.